Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Могу Теплоэнерго деген ишканага келип калгам. Келип маяктан жакшы бир иш чаралары болуп аттыр. Ошо менен бөлүшүп коеюн деп атам да. Өзүңөр көрсөңөр болот. Могу негизи ишкананы айта кетсек, жетекчиси Жамалбек Ырсалиев ушундай иш чараларды көп кылат да. Мурун вице-мэр болуп жүргөндө дагы тияктан бияктан спонсор таап өзүнүн баягы жамаатына жардам берчү да. Анан мына маяктан азыр барып өзүбүз сурайбыз. Маяктан да бир эт келди дейт да, баягы айт майрамына жараша баягы өзлөрүнүн иш жамаатына машина келди. Кандай бир жардам азыр көрөбүз го. Чыңгыз, кандайсың? 100 адамга жакын адамдарга ушундай кайрымдуулук жасалып аттыр. Ошону көрбөйлүкпү чогуу көрүп, сурап. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эмне организация бул? Сиз билбейсизби? Так, могу жерде эмне дейт? Саламатсызбы? Жетекчи кайсы жерде? Ушунун жетекчиси же эмнен жетекчиси белексизби? Негизи ишкананын жетекчиси. Бул жакты ишкананыңбы? Бул жакты ишкананын жүргүзүү Жамалбек. Ошодон өзүнөн сурайбыз го. Эмне деп сурайсың, ошону айтып берсеңер, мен деле айтып беребиз. Бул ошол эмне иш чаралары болуп атат? Курман айткыла эт таркатып атат. Ошо кимдин атынан? Бул фонддун атынан келип атат. Эмне фонд? Астанабыл фонддун атынан ушу курмандыкка чалынган этти могу жакыр жабыркагандарга, жетимдерге, инвалидтерге эт таркатылып атат. Эме канчадан берилет эт? Бир пакеттен 3 килограммдан. 3 килограммдан канча адамга берилет? Ушул жерде списокто канча киши болсо ошончо берилет. Эми орто эсеп менен. Билбейсиң, кимде канча список бар экенин. Бул жерде 2-3 организация бар. Жакшы. Кайсы дагы ишканалар бар? Ишканалар бул жерде Ентуда жашаган, муктаж фонддо жашаган. Тегеректеги ошомдай эмелерге да. Азыр мен да сурайын. Самарбеков, салам алейкум, кандайсыз? Кичине маалымат берип койсоңуз, биякта эмне болуп атат? Бул Курбан айттын урматына кече өзүңүздөр билесиздер, Курбан айт мусулманчылыкта 3 күн. Анан кече ошол союп баштаган малдар. Анан кече үлгүрүп жетише алышкан жок. Бүгүн дагы алып келишти. Бул жерде эми жеке эле биздин Бишкек Теплоэнергонун кызматкерлери эмес, ошондой эле буга чейин дагы ошол кайрымдуулукка жардам сурап жүргөн көптөгөн жарандар дагы бар. Атайын ошол фонддор бар, ошо инвалидтердин колунда жокторду топтоп ушундай бир кармап жүргөн фонддор да бар. Ошолордун өкүлдөрү да келип атат азыр. Биздин кызматкерлерибизге дагы ошол кичинекей байрамдык белек. Бул жерде азыр бир пакетте 3 килограммдан эт. Азыр ушул жерде 150 кишиге. 150 кишиге, жакшы. Бизге дагы фонддордук бар. Жалпы жөнүнөн биркенде көп болуп кетет. Чоң рахмат Жамалбек Самарбекович. Мен билишимче дайыма ушундай иш чараларды катышып жүрөсүз. Мындай айтканда, сырттан тартып келип, ушу өзүңөрдүн жамаатыңарга, өзүңөрдүн иштеп аткан кишилерге кандай бир жардам мындай сезилет. Анткени баарына эле белгилүү, мындай айтканда айлык маягына деле баарына чоң эмес, көп эмес, бирок ушундай нерселерди уланта бериңиз, сизге ийгилик. Ошо эжеке дагы кыскача айтып койсоңуз, ушо негизи туура элеби? Бул абдан туура нерсе. Бул курмандыкка чалынган этти ушундай жетим жесир жакыр инвалидтерге сөзсүз берилиш керек. Бул себеби ошол этке муктаж да, ошол жардамга муктаж. Ошол себептен биздин фонддагы Шерал Назаркуловдун эл аралык кайрымдуу фонддун директору болуп иштейт. Бизде да ошол жалаң бүгүн муктаж болгондорду баарын чакырып келдик. Кудай буйрса бүгүн ошо эттен дагы ушуларга насип болуп туруп, ушулар да бүгүн кичине болсо да эттен кайнап жеп койсо деп тилек кылып атабыз. Рахмат эжеке, колуңарга береке. Ушундай иштерди көбүрөөк кылып, баягы жаратканыбыздан көп сооп алып тургула. Рахмат сизге. Азыр мен айтып берем. Мына карасаңар, маякта канча адамдарга Ошо урматтуу туугандар, кылам деген киши кылат экен ушундай.
ушундай мындай айтканда спонсорду таап элдерди да чогултуп уюштуруп мындай айтканда бул жерде жеке эле муниципалдык ишкананын жааматы эмес экен, тегерек четте колунда жок адамдарды бар экен, өзүнүн тизмеси менен кичинекей ошо айт майрамына карата кичинекей көмөк десек болот көрсөтүлүп атыптыр. Азыр таратылат экен, чогуу көрөбүз. Азырынча түз эфиримди үзүп турайын, анан улантам. Силер менен Адил Кыргыз. Туугандар, баягы жалпысынан кайрымдуулук башталыптыр. Ошодон кыскача мында түз эфир берейин, көрсөтөйүн. Могу пакеттер 3 килограммдан экен да, эттер бөлүнгөн экен. Ушундай берилип атат. Мына ошо фондо экен. Жалпысынан бул Теплоэнергонун иш жааматынан тышкары жалпысынан ушул тегерек четте анча мынча ошо этке муктаж адамдар. Анан эмне дейм, ушундай жакшы иштер көп боло берсин. Ошо деле бизге үлгү болсун. Анткени ошол ыйык айт майрамында ушундай жакшы иштер болуп атат да. Ушундай атайын өзүнүн пакеттерине берилип атыптыр. Мына кечиресиздер, атыңыз кимсиздики? Азамат. Ушундай иш-чараларга кандай карайсыз? Туурабы ушул? А сиз бул иш-чара боюнча каяктан угуп калдыңыз? Кошунам аркылуу уктум мен. Кошуна, мындай бир тааныш менен келген жоксуз. Угуп келдиңиз, эч кандай блат жок, эме жок, Ким берет? Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. Аты жөнүңүз ким? Азат мен атым. Алла разы болсун. Жазакаллаху хайран, баракаллаху фикум. Ошо доңколдор айтты, ушуна жыл сайын булар беришет. Жительдерге Малдыбай 16. Ага. Биз не по блату, никто, мы там жильцы. Ооба. Мына өзүңөр көрүп атасыңарбы? Атайын даярдалган мындай иш-чара эмес, жалпысынан жарыя болуптур. Кошунадан угуп, ушуну айт майрамына жараша ушундай иштер болуп атыптыр. Силерге дагы эми баягы мындай да бул атайын бул мына бирөөнү мактоо иретинде айтылган жок. Ушундай жакшы иштер үлгү болуп, башкаларга да үлгү болсун деген ойда. Силерге да рахмат. Мына негизи элдер ыраазы. Жалпысынан эч кандай тааныш жок эле маалымат келиптир. Ошондой маалымат менен кайрымдуулук болуп атты. Өзүңөр билесиңер, мен акты ак, караны кара деген жакшы көрөм. Жаманды жаман, жакшы деп. Ошондуктан силерге да ошого чакырам. Болгон иш-чараларды чагылдыра берели. Ушундай иш-чараларды башка муниципалдык ишкананын жетекчилери деле кылса болот да. Сырттан тартып келип, жардам кылып, бул иш-чара деле үлгү болсун да. Анткени иш-чааматка ушундай мамиле кылыш керек. Элдин тилин табыш керек. Элге ушундай кайрымдуулук, жардамда берип турса, адамдар көңүлдүү иштейт. Барыңарга рахмат. Мен силер менен Адил Кыргыз.